Кандайсыз? Сиз уже Faberlic компаниясына катталдыңыз. Сиз подтвердить дегенди бастыңыз. Уже регистрация болдуңуз, Регистрация болгон соң, эми сиз азыр ошол Faberlic компаниясына сизге логин пароль келет. Ал мына мындай болот. Мына караңыз. Мына дал ушундай Faberlic логин пароль деген жазуусу менен сизге ушундай мындай жазуулар менен сизге неме келет да, смс келет. Ушул смстер мына логин 7ден башталат, пароль. Андан сырткары дагы бир смс келет. Ошол 2 смстин негизинде азыр биз личный кабинетке киребиз. Мына караңыз, Faberlic деп жазып турат, логин пароль. Бул сиздин өзүңүздүн телефон номериңизге келет да. Мына азыр карайбыз. Азыр жеке кабинетке киребиз. Кадимки эле могу Chrome барго. Chrome же болбосо мына могу Google деп турат, же болбосо мына Chrome деп турат, Ошол Chrome'нуң эле Faberlic деп жазасыз. Faberlic. Мына жаздым. faberlic.com деп жазасыз. Мына жазгандан кийин азыр мен жеке кабинетиме кирип атат. Азыр сиз да ушундай киресиз. Сизге да көрсөтүп берем. Кандай кылып жеке кабинетке кирет экен. Меники просто личный кабинетке кирген боюнча турат. Азыр мен чыгып туруп, кайрадан жаңыдан киргенди мен силерге көрсөтүп берем. Ошондуктан бул нерсени мына жанакы логин пароль деп келбедиби, мына WhatsApp'ты көрсөтөйүн азыр сизге. Мына логин пароль деп келбедиби могул жердечи? Мына логин пароль деген нерселер келди. Ушуларды бир баракка жазып аласыз. Бир кагазга жазып аласыз. Биринчи жакшынакай кылып логин, анан пароль деп жазып аласыз. Консультант Гүлмира деген жазбайсыз. Ушуларды бир баракка жазып алыңыз. Андан соң молеки Google'га, Chrome'го киресиз. Могул жерге өзүңүздүн логиниңизди жазасыз. Кандай деп логин келди сизге? Ошол логин жазасыз. Бул жерге болсо пароль жазасыз астына. Мобилдик номер келмеди форматта киргизиш керек деген жерге эч нерсе жазбаңыз. Только логин жазасыз. Астына пароль жазасыз. Пароль деп турат. Ошол жазасыз. Анан мени эстеп кал деп турат. Ушуну мындай басып койсоңуз, сизди дайыма ушул жерге сактап калат дагы. Дайыма кайра киргизе бербейсиз. Ушул жерге дайыма система сизди Chrome эстеп калат дагы. Басканда эле дароо кирип кетесиз да. Ошондуктан ушу мени эстеп кал деген кнопканы басып коюшуңуз керек. Себеби кайра ошол логин парольду терип жазып кире бербейсиз да. Ошондой кылыңыз. Мына анан мен кирүү дегенди басасыз. Болду, сиз системага ийгиликтүү кирдиңиз. Азыр ушуну менен инструкцияны кое туралык. Андан кийин заказ кылуу боюнча мен өзүнчө инструкция тартайын. Ошондо аны өзүнчө дагы түшүндүрүп айтып берем. Сизге ийгилик каалайм. Мен менен дайыма байланышта болуңуз. Сурооңуз болсо 0773 62 35 98 WhatsApp номериңе жазыңыз.